көбүрөөк колдонулушу байкалат. Мисалы немис тилин байкасак же болбосо англис тилинде аларда катары менен 4 үнсүздөр келе берет. Демек, тилдердин түшүндүк, максатын келип чыгышын. Эми мындай кылалы. Бул мен азыр кишинин сүрөтүн тартканга аракет кылайын. Кишинин сүрөтүн. Достор, ручка баракты унутпайбыз. Аз бардыгы тең эң аягына чейин көрсөңөр достор, аябай сонун болот да. Бул кара киши болсун, бул болсо кызыл киши болсун дейли. Экөө пикир алмашкысы келип атат. Байыркы заманга кеттик. Илгерки заманга. Эми мен баарын тең мындай бири-бирине байланыштырып, кино катары кылып айткым келип атат. Жөн эле кызыксыз сабак кылбайчы. Бул кара киши башында эч кандай тил жок болчу да, эң башындачы. Аз биз байыркы заманга кетпедикпи? Эң башында эч кандай тил жок болчу. Анан бул бир нерсе айткым келип атат. Кара киши кызыл кишиге бир нерсени айткысы келип атат. Демек бул деп кыйкырды да, деп кыйкырды. Бул ошону түшүнгөнсүп кайра жооп кайтарды да. Депчи. Демек башталып атат. Демек пикир алмашуу башталып атат, жайдан башталып атат. Анан кийин эмне кылып атат? Албетте сөз айкашы. Анан кийин баарыңар айтат болушуңар керек. Кандай сөз айкашы? Туруксуз дейт болушуңар керек, баарыңар. Эркин сөз айкашы. Эркин сөз айкашы. Эркин айкашып атышат. Айкашы. Өз айтат достор, эркин деп. Мисалы үчүн, кааласаң көк алма бол, кааласаң кызыл алма, кааласаң кандай алма, розовый алма болсун, кечирим сурайм, орусча айттым. Розовый алма боло берсин, эркин болот. Эркин деген ошондой. Туруктуу деген бул жакта эркин эмес, туруктуу деген. Туруктуу деген эркин эмес эч качан. Туруктуу ушул бойдон коюусунан чыга албаган болуп калыш керек. Демек, мына 4 сөз бири-бирине айкашты, анан көк алма тоже бири-бирине айкашты. Эми карайлы, сөздөр 2 сөздү айкаштырдык, 3 сөздү айкаштырдык, татаалданып кетип баратабыз. Эми сүйлөмдү көздөй жол тарталы. Демек, сүйлөм деген бул бүткөн бир ойду билдирген, мен мектепте жаттаганым боюнча, сөздөрдүн тизмеги, сөз же сөздөрдүн тизмеги деп жаттагам менимче. Азыр чын эле ошондой экенин текшерип көрөлү. Мисалы, мен бир сүйлөм жазайын. Мен кичинекей балдар түзөт негизи мен деп баштабагыла, бирок мен деп баштай берейин, эчтеке болбойт. Себеби айла жок, убакыт жок достор. Мен вебинар өтүп жатам. Мен вебинар өтүп жатам. Бул сүйлөм болду. Мен бул жактан вебинар өтүп жатам деген сөз менен силерге толук маанини түшүндүрө алдым, мен эмне кылып жатканымды. Ал эми вебинар, бул жакта вебинар өтүп жатам менен сөз айкаш, мисалы сүйлөм менен сөз айкаштын айырмасы эмне? Сөз айкашы бүткөн бир ойду билдирбейт. Мисалы үчүн кызыл алма деп койсо, бул макул кызыл алма экенин түшүндүк, бирок ал ой бүткөн жок. Кызыл алма эмне болду? Ал эмне жөнүндө сөз болуп атат? Кызыл алма жөн эле объект катары эле түшүндүк да, бирок анын эч кандай ой бүткөн жок. Ал эми мен вебинар өтүп жатам. Бул демек вебинар өтүп жатыптыр. Болду, түшүндүк, башка эчтеке жок, проблема жок. Мына сүйлөм ушундай, сөз айкашынан. Анан достор, бир сөз менен дагы сүйлөм түзсөк болот. Мисалы, мен бир эле сөз менен 1941-жыл деп туруп чекит коюп койсом, силер бул бир сөз болуп калабы, 2 сөз болуп калабы? Макул, 2 сөз болуп калат экен. Жаз деп коеюн. Жаз деп чекит коюп койсом, силер болсо өз алдынча элестетесиңер да. Жаз мезгили тигиндей мындай деп. Демек, бир эле сөздүн ичинде бир сүйлөм боло алат экен. Бул кандай десем, адаттан тыш деп коет, исключение деп коет орустар.